Арбаңыздар, бұл шапалақтың кезектегі чыгарылышы. Каналға каттала элек болсоңуз катталып, пикирлерди дагы калтырсаңыз болот. Бүгүн митингдер тууралуу сөз кылабыз. 2 мартта Бишкекте чоң митинг өтөт экен деп эл күйүр-шыбыр болуп атат. А бийлик аны болтурбоо аракетинде. Анда эмесе баштадык. Жаз жакындап илгеркидей митингдердин мезгили келе жатат окшойт дейт кече бир кесиптешим. Бул саясий сезон ысык болот го деп. Кыштан бери эле нааразычылык акциялар болуп жатпайбы дедим. Реакция деп аталган митингдерди мисал кылып. Оорулар! Оорулар! Эми бул митингдер жумшак жана маданияттуу өттү. Бийлик тараптан эч кандай реакция болгон жок, демек мындан аркысы катуураак болот го деген божомолун келтирди. Бийлик 2 мартка белгиленген Садыр Жапаровду колдоо митингин болтурбоо үчүн бардык аракетин көрүп жатат. Чагым болот деп колдогу маалымат булактары аркылуу аны бурмаланга да аракет кылды. Источники правоохранительных органов сообщили редакции ВБГЖ, что в Кыргызстане на эту дату действительно готовятся провокационные митинги, то есть на 2 марта. Бул материалдын автору Садыр Жапаров Кыргызстанда 3-чү революцияны баштаганы жатабы деген суроону ортого салып, өтчү митингди Бакиевтерге дагы байланыштырган. Отечественное издание «Мантыш» открыто пишет, что организатором мероприятий в начале марта выступит сам экс-депутат Садыр Жапаров при финансировании семьи Бакиевых. Садыр Жапаров өзү камакта болсо, анан кантип Бакиевтер менен байланышып, ушуну уюштурмак эле. Менимче, алдыдагы митингке Садыр Жапаров жөн гана себепчи болуп жатат. Бул акцияга байкашыбызча бир гана Садыр Жапаровдун тарапташтары эмес, деги эле бийликке нааразы болгон эл чыкканы жатат. 2 мартта өтчү митингке элди катыштырбоо аракетинде мамлекеттик аппарат толугу менен күч органдары катуу иштеп атат. Атыгүл бийлик аймактардан элди борборго келтирбөө амалын дагы тааптыр. Мен азыр Түп шаарында турам. Мендеги маалыматтар боюнча, бияктын Ысык көлдүн губернатору ар бир райондордун акимдерине задание берип атыптыр. 2 марттагы жанагы элдик жыйынды сарбайт этиш үчүн булар ушундай ат оюндарын, футбол, волейбол деген оюндорду аттайлап уюштуруп атат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, тиги губернаторду тыйып коюңуз. Эми бул амал ишке ашабы же жокпу, экисинде билинет. Садыр Жапаровдун тарапташтарына Атамбаевдин тарапташтары Койташ эли дагы кошулуп кетпесин деп, милиция аларды ары бери шүрөп жаткан экен. Үймө-үй кыдырып, активисттерге эскертүүлөр дагы берилип жатканы айтылууда. 2 мартта менин митингке чыгарыма УКМК менен ИИМдегилер активдүү кызыгып жатышат. Коркутуп кетишти, эгер митингке чыкчу болсом. Бирөөлөрдүн 2 март боюнча түшүп жатат окшойт, баарын чалып, баарын чакырып чыкпагыла деп эле калыптыр. Ички иштер жумушума чейин келишти. Эгерде митингке чыкчу болсом, иштен айдагыла дешти. Бийлик дагы бир чоң коркунучту алдын алды, нарынды тынчытып. Логистикалык борбордун курулушу токтобогондо абалы мындан дагы чатагыраак болоору талашсыз эле. Топтомду чыгарбасаң, мындан да көп чогулабыз. Жолду тосконго туура келет андачы. Жолду ошондо тособуз. Ага жеткирбей, ага жеткирбей бүтүрбөсүн. Ошон талапта 5-февралга чейин жетчилик келип, жер айнып кетти, өтсүн, кайын айнып кетти. Болду, бөлөк талап жок. Анда биз тынчтанабыз. Эгер болбосо, анда экисине точно барасыздар. Көптөр ачыгын айтканда, эмне митинг болоорун билбей жатышыптыр. Баары эле иши кылып Бишкекте чоң митинг болот экен деп жатышат. Бул элдик жыйын Садыр Жапаровду колдоо үчүн уюшулуп жатат. Буга чейин анын тарапташтары аянтка 5000ден ашык киши чогулаарын билдиришкен эле. Эми бул акция тынч өтөт деп ишенели. Чоң толкундоолорду азыр мамлекет көтөрө албайт. Ошол эле учурда бийлик дагы кишине эсин жыйышы керек болуп турат. Анткени нааразычылыктар жаралып, элдин көчөгө чыгуусуна бийлик өзү түрткү болот эмеспи. Өлкөбүздө тынчтык жана ынтымак болсун деп эмки көрүшкөнгө чейин коштошом. Аман туруңуздар.